Саламатсыңар балдар. Бүгүн кайрадан эле 8 класстар үчүн Кыргыз Республикасынын физикалык географиясы боюнча сабагыбызды улайбыз. Сабакты орустун улуу жазуучусу Максим Горкийдин сөзү менен баштайын. Ар дайым оку, баарын бил. Канчалык көптү билсең, ошончолук күчтүүсүң дегендей, көп окуу менен ийгиликтерди жаратып, жеңиштерге жетишесиңер. Кыргыздарда билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген макал бекеринен айтылбайт. Силер балдар, бүгүнкү сабакта Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөн тоо түзүлүү процесстери, алардын талкалануусу, кийинки өсүп өнүгүүсү тууралуу жана байыркы муз каптоо доору, анын Кыргыз Республикасындагы таасири тууралуу маалыматтарды алып, билимиңерди калыптандырасыңар. Демек, биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргыз Республикасынын геологиялык өнүгүү тарыхы, байыркы муз каптоолор. Анда эмесе балдар, өзүңөрдүн жаныңарга окуу куралдарыңарды, атлас, дептер, окуу китеби, калем сабыңарды дайындап алгыла. Керектүү маалыматтарды жазып, атлас менен иштеп олтурула. Бүгүнкү сабагыбызда биз көптөгөн жаңы терминдер менен таанышабыз. Ал терминдерди сабактын жүрүшү менен таблицага толтуруп олтурабыз. Кыргыз Республикасынын геологиялык өнүгүү тарыхы менен таанышуу үчүн геохронологиялык таблицага көз чаптырабыз. Алгач, геохронология деген эмне? Аны эсибизге салып алалы. Геохронология же геологиялык жаш эсеби жер кыртышын түзүүчү тоо тектердин пайда болушунун хронологиялык ирети жана алардын жашы тууралуу илим. Геохронологиялык таблицанын өзгөчөлүгү, таблица башынан аягына карай окулбастан, аягынан жогору жагын көздөй окулат. Анткени байыркы эралар таблицанын төмөн жагына жазылат, ал эми кийинки эралар ирети менен жогору карай жазылып кетет. Жердин геологиялык өнүгүү тарыхы 5 эрага бөлүнөт. Алар архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой эралары. Эра латын тилинен алынган, которгондо баштапкы сан дегенди билдирет. Архей, протерозойдон башка эралар мезгилдерге бөлүнөт. Архей эң байыркы эра. Анын узактыгы 1 миллиард 800 миллион жылга созулган. Бул мезгилде тектоникалык кыймылдар интенсивдүү жүргөн. Түздүктүү аймактардын ордун кыймылдуу аймактар, тоо массивдери ээлеген. Жанар тоолор абдан көп атылган, лава суудай агып турган. Жер планетасынын кыртышы түзүлө баштаган. Планетанын көп бөлүгүн океан суусу ээлеген. Архейден кийин узактыгы 2 миллиард жылга созулган протерозой эрасы башталган. Протерозой доорунда, архей доорунда пайда болгон тоолор талкаланган. Бул заманда ири жанар тоолордун атылышы, лаванын массалык түрдө агышы уланган. Протерозойдун аяк ченинде Байкалдык катталыш этабы жүргөн. Байкалдык катталыштын натыйжасында байыркы платформалардын чет жакаларында тоолор көтөрүлгөн. Кыргызстанда Байкалдык катталыштын натыйжасында тоо куркалары көтөрүлүүгө дуушарланган. Байкалдык катталышка тиешелүү болгон издерди Талас-Ала тоосунун көөлүү тоолорунун фундаментинен көрүүгө болот. Архей, протерозой эраларын көбүнчө Кембрийге чейинки мезгил деп аташат. Бул замандарда көптөгөн кен байлыктар, түстүү металлдар, темир рудалары түзүлгөн. Протерозой заманынан кийин палеозой эрасы башталган. Палеозой мындан 570 миллион жыл мурун башталып, 340-350 миллион жылга созулган. Ал 6 мезгилге бөлүнөт. Кембрий, Ордовик, Силур, Девон, Карбон жана Перм мезгилдери. Биз силер менен өткөн сабактарда Кыргыз Республикасынын аймагында Экири тоо системасы, Тянь-Шандын же Теңир тоонун батыш бөлүгү жана Памир-Алайдын түндүк бөлүгү орун алгандыгын билгенбиз. Бул тоолор бүт бойдон Урал, Монгол геосинклоналдык бүктөлүү аймагына таандык.
Анда жаңы терминдин аныктамасын таблицага жазып алалы. Геосинклональ тынымсыз кыймыл аракетте турган жердин ири бөлүгү, жер кыртышынын платформага карама каршы турган негизги структурасы. Демек, геосинклональ жердин тектоникалык кыймылдары интенсивдүү болуп турган кыймылдуу тоолуу аймактары. Тянь-Шань тоо системасынын фундаменти палеозой заманында калыптана баштаган. Бирок геосинклоналдык режимдин башталыш жана аякталыш мезгилдери бирдей болгон эмес. Ошондуктан орогендик кыймылдардын жүрүү этаптары боюнча бир нече геологиялык структураларга бөлүнөт. Алар түндүк Тянь-Шань, ортоңку Тянь-Шань жана түштүк Тянь-Шань. Таблицага жаңы терминди жазып алалы. Орогенез бул тоо пайда болуу процесси. Түндүк Тянь-Шаньга Кыргыз ала тоосу, Тескей ала тоосу, Күнгөй ала тоосу, Иле ала тоосу, Суусамыр тоо, Жумгал тоо, Сөңкөл тоо, Кара Жорго тоолору жана Талас ала тоосунун жарым жартылайы кирет. Түндүк Тянь-Шаньга тиешелүү болгон тоолор палеозойдун башталышында Кембрийдин аягы Ордовиктин баш женинде каледондук катталыштын натыйжасында көтөрүлүшкөн. Биринчи көтөрүлүүлөр Иле ала тоосунун түштүк жана батыш тарабындагы кеңири аймактарды камтыган. Ордовиктин ортосунда Кара тоо талас катталыш зонасы түзүлгөн. Ал эми Ордовиктин аягы Силурдун баш женинде Кыргыз ала тоосунун борбордук бөлүгү, Суусамыр, Чоң Кемин жана Тескей ала тоосундагы жыргалаң катталыш зоналарынын пайда болушу менен түндүк Тянь-Шаньдын геосинклоналдык режими аяктаган. Каледондук катталыш болжол менен 160 миллион жылга созулган. Каледондук катталыш деп аталышы Улуу Британиянын автономдуу административдик саясий бөлүгү Шотландиянын латынча аталышынан келип чыккан. Ортоңку Тянь-Шаньга Акшыйрак тоо түйүнү, Жетим тоо, Нарын тоо, Көөлү, Көкирим тоо, Молдо тоо, Чаткал, Чандалаш, Пыскем тоолору кирет. Бул тоолор палеозойдун ортоңку бөлүгүнөн Девондун аягынан Мезозойдун Триас мезгилинин башталышына чейинки убакытта көтөрүлүшкөн. Бул мезгилде көтөрүлгөн тоолорду герциндик катталыштар деп аташат. Герциндик катталыш деп аталышы борбордук Европадагы токойдун атынан келип чыккан. Силур жана Девондун биринчи жарымында ортоңку Тянь-Шаньдын көпчүлүк бөлүгүндө чөкмөлөрдүн топтолушу токтогон. Жетим жана такталык катталыштары пайда болгон. Мындай катталыштуу кыймылдар Талас ала тоосунун батыш жагында, Чаткал кырка тоолорунда, Кабак тоодо, Акшыйрак тоо түйүндөрүндө түзүлгөн. Герциндик катталыштар борбордук Тянь-Шань ээлеген аймактарда тоолордун көтөрүлүүсүнө алып келген. Ошентип, ортоңку Тянь-Шаньды түзгөн тоо катталыштары каледондук жана герциндик катталыштардын натыйжасында көтөрүлгөн. Түштүк Тянь-Шаньга Какшал тоо системасы, Фергана тоо кыркасы, Алай Түркстан тоо системасы жана Чаткал Курама областынын бир аз бөлүгүн камтыйт. Түштүк Тянь-Шаньга кирген тоо кыркалары палеозой заманынын ортоңку бөлүгүндө болгон герциндик катталыштын натыйжасында көтөрүлүшкөн. Түркстан жана Алай кырка тоолорунун батыш тарабында ортоңку карбондун башында катталыштар пайда болгон. Түштүк Тянь-Шаньдын түндүк жактарында катталыш түзүлүү процесси соңку карбондо жүргөн. Бул мезгилге Түркстан, Алай кырка тоолорунун түндүк айрыктары, Алай тоолорунун чыгыш бөлүгү, Фергана кырка тоосунун түштүк чыгышы, Чатыр көлдүн тегереги, Какшал тоонун батышы жана борбордук Тянь-Шаньдын түштүгүндөгү катталыштар туура келет. Географиялык түзүлүшү жана орогендик этаптары боюнча Алай Түркстан тоо системасы Тянь-Шаньга жакын.
ошондуктан ал система какшал тоо системасы менен бирге түштүк Тянь-Шань деп берилет. Түндүк Тянь-Шаньдын каледониттери ортоңку Тянь-Шаньдын герциниттеринен терең жарака менен бөлүнүп турат. Бул жарака Кара тоодон Сары жазга чейин созулуп жатат. Аны Тянь-Шаньдын эң негизги структуралык сызыгы деп аташат. Ал эми түштүк Тянь-Шань менен ортоңку Тянь-Шаньдын герциниттерин чаткал, нарын жаракасы бөлүп турат. Герциндик катталыш аяктагандан кийин Тянь-Шань жана Памир-Алайдын бардык бөлүктөрүндө тектоникалык кыймылдар токтогон. Платформалык режим сакталган. Палеозойдун Перм мезгилинин аягына жакындаганда герциндик катталышта түзүлгөн бийик тоолор талкаланып пенепленге айланган. Пенеплен бул байыркы тоолордун ордуна пайда болгон дөбөлүү түздүк. Ал мезозой заманынан палеогендин олигоцен бөлүгүнө чейин сакталган. Мезозой заманы 163 миллион жылга созулган жана ал 3 мезгилге бөлүнгөн: Триас, Юра, Бор мезгилдери. Мезозой заманынын Юра мезгилинде гана вертикалдык кыймылдар байкалып, азыркы мезгилдеги ойдуңдардын изи түзүлүп баштаган. Ошол мезгилде Тянь-Шаньдын аймагы рельефинин мүнөзү боюнча азыркы кездеги Борбордук Казакстандын майда дөңсөөлөрүнө окшогон. Тянь-Шаньдагы платформалык режим Кайнозой заманынын палеоген мезгилинин аягына олигоценге чейин сакталган. Палеогендин соңу олигоценде мурда түзүлгөн ойдуңдар ийилип, дөңсөөлөр көтөрүлө баштайт. Ошол мезгилден баштап Тянь-Шань тоолору кайрадан тектоникалык жактан активдешип, Тянь-Шаньдагы платформалык режим Кайнозой заманынын палеоген мезгилинин аягына олигоценге чейин сакталган. Палеогендин соңу олигоценде мурда түзүлгөн ойдуңдар ийилип, дөңсөөлөр көтөрүлө баштайт. Ошол мезгилден баштап Тянь-Шань тоолору кайрадан тектоникалык жактан активдешип, көтөрүлө баштаган. Вертикалдык көтөрүлүү процесси Неоген 4-лүк мезгилдеринде уланып, Тянь-Шаньдын байыркы структурасы бузулбай жалпы көтөрүлүүсүнө алып келген. Бул катталышты Альпылык катталыш деп аташат. Альпылык катталыштын натыйжасында Тянь-Шань тоолору азыркы бийиктиктерине жеткен. Бул катталыш Альпы тоолорунда алгач изилденгендиктен Альпылык катталыш деп аталган. Совет геологу Шульцтун маалыматтары боюнча Тянь-Шаньдын көпчүлүк бөлүгү мезозой заманында денудацияланган түздүктөр бузулбай, зор келки структуралар катары көтөрүлгөн. Денудация бул тышкы күчтөрдүн таасиринен тоо тектердин үбөлөнүп, талкаланып, ойдуң жерлерге, түздүктөргө топтолуу процесси. Мындай байыркы структурасы бузулбай көтөрүлгөн аймактардын ичинде азыркы мезгилге чейин сакталган мезозой заманынын пенеплендеринин калдыктары бар. Мындай пенеплендин калдыктары Тянь-Шаньдын сырттарында кеңири таралган. Сырттар Сары жаз, Арабел кумтөр сууларынын алабында, Борколдой тоолорунда, Аксай, Чатыр көл өрөөндөрүндө 3600–4000 метр бийиктиктерде кездешет. Алай өрөөнү менен Чоң Алай кырка тоосу геологиялык өнүгүү тарыхы жана түзүлүшү боюнча Тянь-Шань менен Алай Түркстан тоо системаларынан кескин айырмаланат. Алай өрөөнүнүн таманы калың мезокайнозойлук теригендик чөкмөлөргө толгон. Чоң Алай кырка тоосу болсо Альпылык катталыштын натыйжасында пайда болгон зор антиклиналдык түзүлүш. Таблицага кайрылып, жаңы терминдин аныктамасын жазып алалы. Териген чөкмөлөрү бул тоо тээктердин жана минералдардын сыныктары, суу, мөңгү жана башкалар менен агып, шиленип барып, көл, деңизде же кургактыкта пайда болгон чөкмө тоо тектер. Кыргыз Республикасынын аймагындагы тоо куркаларынын тоо түзүлүү процесстери токтоп калган жок. Азыркы мезгилдеги мезгил менен болгон
жер титирөөлөрдүн болушу буга далил. Эми балдар, Кыргыз Республикасынын аймагынын геологиялык өнүгүү тарыхы боюнча алган билимдерибизди бышыктап суроолорго жооп берели. Алгач суроону окуйбуз. Палеозойдун башталышында Кембрийдин аягы, Ордовиктин баш ченинде кайсы тоо түзүлүү катталышы жүргөн? Суроого жооп берүү үчүн силерге убакыт берейин. Силерге берилген убакыт бүттү балдар. Эми туура жоопту текшерип алалы. Палеозойдун башталышында Кембрийдин аягы, Ордовиктин баш ченинде Каледондук тоо түзүлүү катталышы жүргөн. Экинчи тапшырмага көңүл бөлөбүз. Силер балдар экрандан көрүп турган тоо кыркаларын Каледондук катталыштын жана Герциндик катталыштын натыйжасында көтөрүлүүсү боюнча бөлүп чыккыла. Анда силерге тапшырманы аткарууга убакыт берейин. Силерге берилген убакыт бүттү балдар. Туура жоопту текшерип алалы. Герциндик катталыштын натыйжасында пайда болгон тоолор Көкерим тоо, Фергана, Чаткал, Чандалаш, Молдо тоо. Каледондук катталыштын натыйжасында пайда болгон тоолор Тескиала тоосу, Кыргызала тоосу, Жумгал тоо, Таласала тоосу. Сабагыбыздын экинчи бөлүгүндө байыркы муз каптоо боюнча түшүнүк алабыз. Акыркы тоо түзүлүү катталышы Кайнозой эрасынын Палеоген мезгилинде башталган. Мына ушул мезгилде жогоруда белгилегендей Альпылык катталыш тоо түзүлүүсү жүргөн. Альпылык катталыш кийинки Неоген 4-лүк мезгилдерине чейин уланган. Альпылык катталыштын натыйжасында түндүк жарым шарда муз каптоо доору башталган. Кайнозой эрасынын 4-лүк мезгилинде Плейстоценде кургактыктын көтөрүлүүсү күчөп, океан суулары артка чегинген. Бул климаттын сууктанышына жана түндүк жарым шарда, анын ичинде Кыргызстандын аймагында да муз каптоонун башталышына алып келген. Кыргыз Республикасынын аймагындагы Тянь-Шань жана Памир-Алай тоо системалары окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча 3 жолу муз каптоого дуушар болгон. Жана бул муз каптоонун издерин 1800-2000 метр бийиктиктен жогору баардык жерде кездештирүүгө болот. Биринчи муз каптоолор Кыргызстандын аймагында Борбордук жана ички Тянь-Шанды калкан сымал текши басып жаткан. Сары Жаз, Кумтөр, Арабел, Аксай, Алай өрөөндөрүндө, Сөңкөл менен Чатыркөлдүн ойдуңдарында муздун калкандары каптап жаткан. Биринчи муз каптоо аяктагандан кийин климат жылууланып, муздар эриген. Плейстоцендин ортосунан тектоникалык кыймылдардын күчөшү менен климат кайрадан сууктана баштайт. Натыйжада экинчи рет муз каптоо башталат. Бул муз каптоо биринчи муз каптоодон дагы көп аймакты камтып, максималдык муз каптоо деп эсептелинет. Бул мезгилдеги мөңгү муздуктар Тянь-Шандын ички жагын калкан сыяктуу басып, кээ бир тайпак өрөөндөрдө муздар толтура болуп жаткан. Үчүнчү жолку муз каптоо соңку Плейстоценде башталып, Голоценде тагыраак айтканда үстүбүздөгү доорду аяктаган. Бул муз каптоо да тектоникалык кыймылдын күчөшү менен климаттын жалпы сууктанышынын себебинен башталган. Бирок ал мурдагы экинчи муз каптоонун өлчөмүнө жетпей, азыркы өрөөндөрдүн чегинде гана жүргөн. Азыркы муз каптоонун калдыктары баардык жерлерде жакшы сакталган. Байыркы муз каптоонун натыйжасында тоо арасындагы өрөөндөрдөгү иргелбеген кум шагыл таштардын же мареналардын чогундусу, тепши формасындагы өрөөөндөр, жылмаланган аскалар, кресло сымал карлар, цирктер пайда болгон. Советтик физика-географ Шнитниковдун маалыматтары боюнча соңку Плейстоцендеги акыркы муз каптоо азыркы мезгилден
болжол менен 13.000 жыл мурун өзүнүн максималдык абалына жеткен. Шнитников муздардын чегинүүсүн үзгүлтүксүз бир калыпта болбогондугун, Тянь-Шань жана Памир тоолорунун мөңгүлөрү чегинүүнүн 8 стадиясынан өткөндүгүн, ар бир стадиянын мөөнөтү 1850 жыл экендигин далилдеген. Ушуну менен балдар, сабагыбыздын соңуна чыктык. Силер бүгүнкү сабагыбызда Кыргыз Республикасынын тоо куркаларынын пайда болушу, талкаланып кайрадан көтөрүлүүлөрү, геологиялык өнүгүү тарыхы жөнүндө жана Кыргыз Республикасында жүргөн байыркы муз каптоолор, алардын калтырган издери жөнүндө маалымат алдыңар. Анда эмесе балдар, кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула.